Келе сабак. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен көгүлтүр экранда жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, ыңгайлуу түз отуруп, сабакка жакшылап көңүл бургула. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурда бир аз ой жүгүртүп алалы. Менин силерге даярдаган логикалык тапшырмаларым бар. Жакшылап, кулак салып, жообун туура тапканга аракет кылгыла. Чолпон сан ойлоду. Ал сандан 4-тү кемитип, 5-ке көбөйтүп, 3-тү кошуп, 7-ге бөлсө 9 чыкты. Чолпон ойлогон сан канча? Ойлонобуз. Ойлогон сандан 4-тү кемитиптир, андан кийин 5-ке көбөйтүптүр, 3-тү кошуптур, 7-ге бөлүптүр. Жыйынтыгы 9 чыгыптыр. Балдар, туура жоопту таап, үйдөгүлөргө текшерткиле. Мен силерди туура жоопту оңой эле табат деп ишенем. Кийинки логикалык тапшырмага кулак салгыла. Азамат 28 санын кемитүүнүн ордуна 28 санын кошуп койду. Азаматтын жообу туура жооптон канчага айырмаланат? Ойлонобуз. Бул логикалык тапшырманын туура жообун таап, текшертип алгыла. Бүгүн сабакта сандын үлүшү жөнүндө билимдериңерди бышыктайсыңар. Сандын үлүшүн табууга, салыштырууга карата мисал маселелерди иштейсиңер. Бизге фигура берилди. Кандай фигура экен? Ооба, бир бүтүн фигура. Демек, бир бүтүн деп белгилейбиз. Эми ушул эле фигураны барабар 2 бөлүккө бөлүп көрөлү. Бир бөлүгүн көк түскө боёйлу. Канча бөлүгүн боёдук? Ооба, жарымын боёдук. Же болбосо 2-ден 1 бөлүгүн боёдук десек да болот. 2-ден 1 бөлүгү деп белгилейли. Эми ушул эле фигураны барабар 4 бөлүккө бөлөлү. 1 бөлүгүн көк түскө боёйлу. Канча бөлүгү боёлду? Фигуранын чейрек бөлүгү боёлду. Же болбосо 4-төн 1 бөлүгү боёлду. Анда ар бир бөлүккө 4-төн 1 деп белгилейли. Эми балдар, ушул эле фигураны 8 барабар бөлүккө бөлүп көрөлү. 8 бөлүктүн 1 бөлүгүн көк түскө боёйлу. Биз 8-ден 1 бөлүгүн боёдук. Ар бир бөлүккө 8-ден 1 деп жазып коелу. Көрдүңөрбү балдар? Биз тик бурчтукту бөлүктөргө бөлүп атадык. Эмнени байкадыңар? Ооба, фигураны канчалык көп бөлүккө бөлсө, бөлүктөрүнүн көлөмү ошончолук кичирейет экен. Бөлүктүн саны аз болсо, көлөмү ошончо чоң болот экен. Балдар, бул кайсы фигура экен? Ооба, бул бүтүн тегерек. Ошондуктан 1 деп белгилейбиз. Эми бул тегерек канчага бөлүндү? Ооба, бул тегерек 1-дей 2-ге бөлүндү. Бул анын канча бөлүгү? Бул анын жарымы. Же болбосо 2-ден 1 деп аталат. Тегеректи эми 1-дей 3 бөлүккө бөлгүлө. Канча бөлүгү сары түскө боёлду?
Ооба сары түскө 3-төн 1 бөлүгү боелду. Балдар, силер дептериңерге тегеректин 4-төн 1, 6-дан 1, 8-ден 1 бөлүгүн боегула. Жана үйдөгүлөргө көрсөтүп, туура аткарганыңарды текшерткиле. Бул тапшырма силер үчүн аткарууга оңой эле болот деп ойлойм. Демек, балдар, биз фигураларды эмнелерге бөлдүк? Ооба, бөлүктөргө бөлдүк. Аны математикада үлүш деп атайт. Биз фигураны канча бөлүккө бөлдүк? Ооба, 4 бөлүккө бөлдүк. Демек, 4 үлүшкө бөлдүк десек да болот. Канча бөлүгү боелду? 1 бөлүгү боелду. Үлүштү 2 сан менен белгилейбиз. 4-төн 1. Алардын бирөө жалпы үлүштөрдүн санын, экинчиси ошондой үлүштөрдүн канчоосу алынганын билдирет. Бул жерде 4 бөлүмү бөлүктөрдүн жалпы саны. Башкача айтканда, үлүштөрдүн жалпы саны. 1 алымы. Бул алынган бөлүктүн саны. Башкача айтканда, алынган үлүштүн саны. Демек, 4-төн 1 деген 4 бөлүктүн 1 бөлүгү алынды дегенди билдирет. Аны математикада дагы төмөнкүдөй да жазышат. Силер буюрса, 5-класска барганда үлүш жөнүндө дагы кененирээк үйрөнөсүңөр. Балдар, бизге тапшырма берилди. 24 санынын 6-дан 1 жана 6-дан 2 үлүшүн тап дейт. Кантип табабыз? Келгиле, 3 бурчтуктар менен чыгарып көрөлү. 3 бурчтуктардын саны канча экен? Ооба, 24 экен. 24-түн 6-дан 1 үлүшүн тап дегенде, 24-тү 6-га бөлүп, 1 үлүшүн табабыз. 24-тү 6-га бөлсөк, 4. Демек, 24-түн 6-дан 1 үлүшү 4. Ал эми 24-түн 6-дан 2 үлүшү канча болот? 24-тү 6-га бөлүп, 6-дан 1 үлүшүн табабыз да, чыккан санды 2-ге көбөйтөбүз. Демек, 4 менен 2-нин көбөйтүндүсү 8. Буларды бир эле туюнтма түрүндө 24 бөлү 6 көбөйтүү 2 барабар 8 деп да жазса болот. Балдар, бизге тапшырма берилди. 36-нын 9-дан 1, 9-дан 2, 9-дан 3, 9-дан 4, 9-дан 5 үлүштөрүн тап дейт. Кантип табабыз? Ооба, 36-нын 9-дан 1 үлүшүн табабыз. Демек, 36-ны 9-га бөлүп, 1-ге көбөйтүшүбүз керек. Анда дароо эле татаал туюнтма түрүндө жазалы. 36 бөлү 9 көбөйтүү 1. 36 менен 9-дун тийиндиси 4, 4 менен 1-дин көбөйтүндүсү 4. 36-нын 9-дан 2 үлүшүн табышыбыз керек. 36-ны 9-га бөлөбүз, 2-ге көбөйтөбүз. 36-нын 9-дан 2 үлүшү 8. 36-нын 9-дан 3 үлүшүн табабыз. 36-ны 9-га бөлүп, 3-кө көбөйтөбүз. 36-нын 9-дан 3 үлүшү 12-ге барабар болду. 36-нын 9-дан 4 үлүшүн табабыз. 36-ны 9-га бөлүп, 4-кө көбөйтөбүз. 36-нын 9-дан 4 үлүшү 16-га барабар. 36-нын 9-дан 5 үлүшүн табалы. 36-ны 9-га бөлүп,
5'ke көбөйтөбүз. 36'nın 9'dan 5 үлүшү 20'ga барабар болду. Biz бул тапшырмада 36'nın 9'dan 1, 9'dan 2, 9'dan 3, 9'dan 4, 9'dan 5 үлүштөрүн кантип табууну көрсөттүк. Башка сандардын үлүштөрү да ушу сыяктуу табылат. Балдар, бизге маселе берилди. Анда берилишин жакшылап уккула. Саадаттын 12 алмасы бар эле. Алмалардын 3'төн 1 бөлүгүн курбусуна берди. Саадаттын өзүндө канча алма калды? Маселе эмнелер жөнүндө экен? Ооба, алмалар жөнүндө болду. Саадатта канча алма бар эле? Саадатта 12 алма бар эле. Бул белгилүү. Ал курбусуна канча алма берди? Алмалардын 3'төн 1 бөлүгүн берди дейт. Кантип табабыз? Демек, 12 алманы 3'кө бөлүшүбүз керек. 3 бөлүктүн 1 бөлүгүн берди дейт. Саадаттын өзүндө канча алма калды? Эми маселени чыгаралы. Биринчи амалда 12 менен 3'түн тийиндисин табабыз. Тийиндиси 4. Демек, 12'nin 3'төн 1 бөлүгү 4 экен. Биринчи амалда Саадат курбусуна канча алма бергенин таптык. Экинчи амалда бардык алмадан, башкача айтканда 12'ден берген алмалардын санын кемитебиз. 12 менен 4'түн айырмасы 8. Жообун жазабыз. Жообу Саадаттын өзүндө 8 алма калды. Балдар, Саадат курбусуна алманын 3'төн 1 бөлүгүн берсе, Саадаттын өзүндө канча бөлүгү калган болот? Ооба, Саадаттын өзүндө 3'төн 2 бөлүгү калган болот. Анткени 8 бул 4'төн 2 дегенди билдирет. Балдар, бул эмне? Ооба, алма. Келгиле, балдар, биз алманы үлүштөргө бөлүп көрөлү. Бул бир бүтүн алма. Тең жарымынан бөлүп көрөлү. Канча бөлүк болду? Ооба, 2 бөлүк болду. Ар бир бөлүк алманын 2'ден 1 бөлүгү болот. Алманы 4 бөлүккө бөлөлү. Белгиленген бөлүк канча үлүш болот? Ооба, 4'төн 1 үлүшү болот. Ар бир бөлүк алманын 4'төн 1 үлүшү болот экен. Балдар, эмнелерди көрүп турасыңар? Ооба, тик бурчтуктарды көрүп турабыз. Бул тик бурчтуктар жөнөкөй тик бурчтуктар эмес экен. Көк тик бурчтуктар канчоо экен? Ооба, 3. Жашыл тик бурчтуктан 1. Дагы эмнени кошумчалай алабыз? Ооба, 3 көк тик бурчтук 1 жашыл тик бурчтукка барабар экен. Дагы жакшылап карайбыз. Бул жерде сандар да берилиптир. Көк тик бурчтукта x'тардан 3, жашыл тик бурчтукта 30 деген сан. Ойлонобуз. X'тан 3, демек x'ти 3'кө көбөйтөбүз. Барабар 30. Биз теңдеме түзүп алдык. Эми кадимки бир амалдуу теңдемени чыгарганда эле чыгарып баштайбыз. Биринчи көбөйтүүчү белгисиз болсо, демек көбөйтүндүнү экинчи көбөйтүүчүгө бөлүп табабыз. X барабар 30 бөлүнгөн 3. X барабар 10. Теңдеменин тамыры 10го барабар болду.
астын сызабыз, текшеребиз. 3 менен 10-дун көбөйтүндүсү 30, 30 барабар 30-га. Теңдеме теңделди. Жообу 10. Балдар, бул тапшырмада биз сандын үлүштөрүн x менен белгилеп, теңдеме чыгаруу менен ар бир үлүштөгү сандын санын таптык. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта сандын үлүшү жөнүндө билимдериңерди бышыктадыңар. Сандын үлүшүн табууга, ага карата мисал маселелерди иштедиңер. Сандын үлүшүн табууну колдонуу менен теңдеме чыгардыңар. Силер үчүн бүгүнкү сабак пайдалуу болду го деп ойлойм. Балдар, бизге бөлүнгөн убакыт да билинбей аягына келип жетти. Эмки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.